Теги ливандык, бирок өзү француз жараны жазуучу Амин Маалов жакынкы чыгыштын, башкача айтканда өзү туулуп өскөн жердин, чөлкөмдүн элине төмөндөгүдөй аныктама берген экен. Бардык нерсеге кайгырган, бирок такыр иш-аракетке өтпөгөн эл деп. Келиңиздер Кыргызстанды дагы ушул өңүттөн карап көрөлү. Соңку бир канча жылдан бери такай жаңылык оккан адам катары айтылам, Кыргызстанда деле зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, аялдарга, балдарга басым кысым деген нерседен башыбыз чыкпаптыр. Бул нерседен арыла албаппыз. Менин жеке пикиримде биздин учурдагы кыргыз коомчулугу жакынкы чыгыштын элинен айырмаланып, ушундай негативдүү окуяларга, коомдук капаланткан окуяларга карап биз капаланат экенбиз, сарсана болот экенбиз, кайгырат экенбиз. Бирок айырмаланып реакция көргөзөт экенбиз алардан. Бирок реакцияны туура эмес жака, туура эмес натыйжаны карай көргөзөт экенбиз деп койдум. Себеби өзгөчө Айзаданын окуясында, Айзаданын трагедиясында бийликке коюлган эң чоң талап Бишкек милициясынын башчысынын иштен кетүүсү жана анын жан жөкөрлөрү канча адам шалакылык кылса, канча адам ушул Айзаданы убагында куткарып албаган болсо, ошолор иштен кетсин, зөөкүрлөр камалсын, жазалансын деген менен гана чектелип калдык. Үстүнөн бир жыл өтүп, бүгүнгө чейинки жаңылыктарды дагы окуп көрсөм, дайым эле ошол сотко ашты, жеткиликтүү жазаландыбы, канча жыл кести, ага жакындары макулбу, дагы көп жазаланыш керек эле, энесинин тоюн көргөзүш керек эле дегенге окшогон эле талаптар менен, дегенге окшогон эле пикирлер менен ошол укуктук жагыны болгондо дагы ошол жазаланса, камалса, биздин мокумубуз канып эле отуруп калсак деген сыяктуу бир пикирлер менен гана чектелип калыптыр. Айталы, булар иштен кетирүү эле тим болбостон, керек болсо ошол учурдагы Бишкек милициясынын башчысын дагы шалакылык ким кылса анын жанында, ошолорду иштен кетирүү эле тим болбостон, керек болсо биз аларды өмүр боюга камап салсак, мисалы үчүн. Айзаданын руху, арвагы ыраазы болобу? Же кудум Айзаданыкындай тагдыр күтүп турган, же мындай тагдырды жашап аткан, бирок массалык маалымат каражаттарына, ЖМКларга чыкпай калган кыздар үчүн биз өзүбүздүн тапшырмабызды, коомдук бир милдетибизди так аткарган болобузбу? Жок. Демек, окуя башка жакта экен. Биз эл катары, жарандык коом катары дагы туура эмес реакция кылып атабыз, туура эмес жактан туура эмес нерселерди талап кылып атабыз деп ойлоп койдум. Мени эң капаланткан жери мындай окуялардын түпкүрүндө караңгылык, билимсиздик, түркөйлүк бар экендиги талашсыз. Бул айныгыз чындык, акыйкат мындайча айтканда. Анда эмне үчүн биз өлсө өлүп кете берсин, бирок биз калгандарын жазалап эле койсок, анан шалакыларды жоопко тартып койсок эле болду дегендей мындай тайыз бир реакция көрсөтүп эле калып кетпей, эмнеге биз андан аркы экинчи, үчүнчү, төртүнчү степендеги талаптарды мисалы үчүн кое албадык? Башкача айтканда, биз ушул окуяларга реакция катары эмне үчүн биз билим берүү системасын кескин түрдө реформалоону талап кылбадык? Же биз мисалы соттордун абалын билебиз, бүгүнгө чейин тагдыры өзгөрбөгөн бийлик бутактарынан бирөөсү. Биз ошолорду сотко апарып, анан соттотуп каматып жүргөнгө эле макул болуп отурабыз, мисалы үчүн. Сотто кантип соттолгонун, канча жыл соттолгонун, соттолгондон кийин коомдук жанагы басылмаларга маалым болбой эле чыгып кеткен учурлар болуп аткандар, мисалы биз билбейбиз да. Эмне үчүн биз реакция катары ошол соттук реформаны оңдойлу, түзөтөйлү, муну өнүктүрөйлү деген конструктивдүү сын пикир жана сунуштар менен чыга албадык? Эмне үчүн коомдук талкууну булардын тегерегинде жүргүзө албадык? Бийликке талап койгондо Бишкек милициясы менен анан шалакыларды иштен алып жазалап койгула деген менен калып кетпей, эмне үчүн ушуларды биз бийликтен талап кыла албадык? Аябай өкүнүчтүү эмеспи? Кудум ушуга окшош окуя биздин саясий турмушубузда дагы 30 жылдан бери оңолбоду, 30 жылдан бери түзөлбөдүк дейбиз, бирок коомдук бир реакция катары бизде дагы ошол ката кемчилик. Макул, бийликти түшүндүк, бийлик жаман экен, эч бир учурда эч кимге жакпай койду, ар келген бийликчи. Бирок коомдук бир жарандык коомду түзө алдык, ой, Орто Азияда кыйраттабыз деп атабыз, бирок биз жарандык коомдун бизге берген мүмкүнчүлүгү канчалык конструктивдүү, канчалык логикалуу, реалдуу колдоно алып атабыз. Эч бир учурда принципти сындаган,
эч бир учурда сындаган принцибине чындыгында ошол сын пикирлерге жооп бере турган деңгээлде реалдуу альтернативдүү методдорду сунбаган, реалдуу альтернативдүү сунуштары менен кошо сындагандай купулга толоорлук бир саясий кыймыл болбоду бизде. Дайыма адамдарды сындайбыз. Ушул кетсе эле анан башкасы келсе эле жакшы болот депчи. Мисалы, азыр деле ошол президент Садыр Жапаров жакпаган адамдар садыр менен камчы кетсе эле жадырап чайнап калабыз дегенге чейин барат да. Мисалы, окубагандарына макул түшүндүм, бирок окуган, интеллигент болуп теле беркилерди караңгылык менен айыптагандар деле ошол берки учта жатып алып мынтип өзүнүн позициясын бир маанилдик качайт эткендерди карап туруп зээнин кейбей койбойт экен. Кудум ушундай эле абал диний тармакта дагы бар. Мен байкашымча, себеби мен бүгүнгө чейин ошол биздеги диний саясаттын илим билим менен, логика, акыл эстүүлүк менен толук айкалышпай жүрүп бараткандыгы, бул келечекте өтө чоң коркунучтарга бизди кептеп коюшун жазып келем. Мисалы үчүн, ой, аябай сонун жаздың, колдойбуз деп лайктарды басабыз. Бирок мамлекет катары же жамы журт катары ушул нерсенин алдын алыш керек. Себеби эртең тагдырыбыз өтө катаал бир күнгө кептелип калышы мүмкүн деген бир толкун, ушундай бир талкуу, ушундай бир реалдуу кадамдарды бирок көрө албай келем. Жыйынтыктап айта турган болсок, биз агартуу менен гана алгылыктуу натыйжа ала турган окуяларга дайыма тайыз реакция берип келатабыз, туура эмес жерден натыйжа күтүп келатабыз. Андыктан диний, саясий, маданий болсун же агартуу мындай турмуштук, күнүмдүк турмуштагы маселелердин ушундай чечилүүсүндө агартууга басым жасаган реалдуу кадамдарды таштоо гана бизди ушул тагдырдан куткарат деп ойлойм. Антпесе жылдар өтөт, доор алмашат, бирок бизди күткөн тагдыр алмашпайт деп ойлойм.